Этиш сөз түркүмү. Кыргыз тили 6-класс. Саламатсыңарбы? Кымбаттуу менен окуучуларым. Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабагыбыз этиш сөз түркүмү жөнүндө болмокчу. Сабагыбыздын максаты этиш сөз түркүмү жөнүндөгү билимибизди тереңдетебиз. Анын лексикалык, морфологиялык белгилери жана синтаксис кызматы боюнча түшүнүк алабыз. Көнүгүүлөрдө берилген тексттерден этиш сөздөрдү аныктап, ой жүгүртүү аркылуу анализ бересиңер. Этиш сөздөрдү кепте, жазууда туура колдонууга үйрөнөсүңөр. Балдар, силер кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар экендиги жөнүндө билесиңер. Жана алар 3 топко бөлүнө тургандыгы жөнүндө да маалыматыңар бар. Алардын биринчиси маани берүүчү сөз түркүмдөр. Буларды негизги сөз түркүмдөрү деп да атайбыз. Эмне үчүн негизги? Алар өз алдынча лексикалык мааниге ээ болуп, айрым бир учурларда сүйлөм да боло алган, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарган жеке грамматикалык категориялар бар сөздөрдүн топтору. Алар зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш, такточ. Демек, булардын ичинен биз этиш сөз түркүмү жөнүндө маалымат алабыз. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылат, эмне кылды, эмне кылып жатат деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, бешене тер катуу төгүлсө, бакыт өзү келет. Бул жерде заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөр көк түстө берилип турат. Эмне кылса, төгүлсө, эмне болот? Келет. Ушундай эле, ал кыргыз тили сабагын окуп жатат. Ал эмне кылып жатат? Окуп жатат. Демек, окуп жатат этиш боло алды, анын кыймыл аракетин билдирди. Этиштин синтаксистик кызматы. Этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдеттерди аткарат. Ээ менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Эмгекти сүйгөндө эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт. Демек, сүйөт деген бул жерде баяндооштук милдетти аткарды. Этиштин лексикалык белгиси. Заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирет. Демек, жогоруда берилген сүйлөмдөрдөгү этиш сөздөр заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдире алды. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Силер, балдар, кыргыз тилинде 3 жак жана 3 чак бар экендиги жөнүндө билесиңер. Демек, көнүгүү машыгуу иштери. Күн чыкканга чейин уктабайт. Балдар, силер эртең менен эрте тургула. Эрте турган адам ырыскыдан куру калбайт. Ырыскы адамга эмгек менен келет. Эрте турган адам көп ишти бүткөрөт. Жалкоо адамдар түшкө чейин уктайт. Жалкоонун ырыскысы кем болот. Өзүңөр байкагандай, балдар, заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөр бул жерде. Тургула, турган, калбайт, келет, бүткөрөт, уктайт, болот. Булар этиш сөздөр боло алды. Заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип турду. Эмне болбойт, эмне болот, эмне кылат деген суроолорго жооп беришти. Ал эми төмөнкү суроолорго жооп бергиле, жоопторуңарды дептериңерге жазгыла. Этиш деп кандай сөз түркүмү аталат? Этиштин морфологиялык жана синтаксистик белгилери кандай? Этиш кайсы сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарат? Мына ушул суроолорго жооп берип, жоопторуңарды жазып жөнөткүлө, балдар. Ошондой эле сүрөткө карата сүйлөмдөрдү түзгүлө. Этиштерди аныктап, анализ бергиле. Демек, мына ушул сүрөттөргө карап сүйлөмдөрдү түзөбүз, этиштерди колдонобуз. Ал эми мен силердин тапшырмаңардын жообун күтөм. Саламатта болгула, балдар.